Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгін 2008 жылы чыгып болгон окуядан алынган алмаштырылган аттуу тасманы көрөбүз. Жалгыз аялдын 9 жашар баласы жоголуп кетип, тартип сакчылар аны издегендин ордуна аялды жындыканага олтургузуп коюшат. Көрүүгө камданып көңүлүңүздөрдү толугу менен буруп калган болсоңуздар баштай берели. Керегем саң айтам, келиним сен ук дегендей маалыматыбызды жалпы катталуучуларыбызга айта берсек, арасында Москвада көрүп жаткандар угуп билип жазып алышар. Анткени маанилүү маалыматыбыз так эле ошол Москвада жүргөн бир туугандарыбызга тиешелүү. Ошондуктан менин мигрант бир тууганым көңүлүңүздү коюп угуңуз. Эгер сиздин документиңизде кандайдыр бир орчундуу оорчулук пайда болуп калса, биз азыр бир аздан кийин айта турган байланыш сандарын сөзсүз жазып алыңыз. Анткени ал байланыш сандарга коңгуроо кылсаңыз, тууганыбыз сиздин кандай документиңиздин түрү болбосун жасап берип, бир кезде Эмиль Эсеналиевдин атын чыгарган сыяктуу даңдаң эле бүтүрүп берет. Андыктан байланыш сандарын жазууга даяр болуп калсаңыз, +7 936 309 53 48. Лос-Анджелес 1928 жыл. Жазкы айлардын бир күнүндө эртең менен турган Кристиан Коллинсти көрөбүз. Бул жалгыз бой аял 9 жашар Уолтер деген баласы менен жашачу. Анда Кристиан баласын тургузуп аны мектепке жеткирип, андан соң менин оозум ботекспи, ботекс эмеспи, ал менин оозум дегенсип жумушуна жөнөйт. Кристиан кеңселердин биринде байланыштыруучу болуп иштечү. Каарманыбыз жумуштан кийин баласын мектептен алып үйүнө барышып, эртеси күнү дем алыш болгондуктан баласына эртең кинотеатрга барабыз деп убадасын берет. Бирок эртең менен жумушка адам жетишпей калып, Кристианды чакырышып, ал барганга туура келип, баласынан кечирим сурап, аны үйгө жалгыз калтырып, эртең сөзсүз барабыз деп эле жумушуна кетет. Аны жумушта 4кө чейин болосун деп айтканы менен жумуш өтө көп болгондуктан 5ке чейин созулуп кетип, анан дагы жумуштан чыккандан кийин трамвайга жетишпей калат. Кантсе да каарманыбыз кечигип болсо да үйүнө келип, үйүнүн жарыктары өчүк экендигин көрүп, кирип эле эки жакты карап Уолтерди таппай калды. Кристиан эшикке чыгып, кошуна кыздардан сурап, андан соң айлана чөрөнү издеп баштап, баласынын эч жакта жок экендигин түшүнгөндөн кийин тартип сакчыларга коңгуроо кылат. Анда тартип сакчылар биз 24 саат өткөндөн кийин гана издөөнү баштайбыз. Сиз балаңыздын так качан жоголгондугун билбейт экенсиз. Ошондуктан сабыр кылып туруңуз, балким ал достору менен ойноп жүргөндүр. Чарчаганда келип калар деп эле байланышты өчүрүп салышат. Ошентип 24 саат дагы өтүп, тартип сакчысы келип маалымат алып, Уолтер жоголгон окуядан кийин 2 жума өтүп кетет. Бирок баладан дагы деле кабар болбой, бул тууралуу айлана чөрөдөгүлөр угуп, бир күнү чиркөөнүн кызматкери дагы элдерге жарыя салат. Биздин шаарыбызда акыркы күндөрү кылмыштуулук деген аябай өстү. Тартип сакчылардын болсо кылган ишинин дайыны жок, акча эле сурап, коррупцияга деле батып бүтүштү окшойт. Теги биз качан оңолобуз, мына Кристиндин дагы баласы жакында жоголуп кетиптир деп элдерге жар салат. Ошентип өз жумушун буга чейин мыкты аткарган Кристин баласы жоголгондон кийин кайгыдан чыга албай, жумушуна деле жакшы көңүл бура албай такыр эле үнсүз болуп калды. Биз бул убакта Декалбе деген жерде ашканалардын биринде атасы менен баласы тамактанып отургандыгын көрөбүз. Бир кезде атасы тамакка акча төлөйүн деп чөнтөгүнүн капчыгын таппай, ашпозчуга кайрылып, мен баламды таштап турайын, капчыгымды үйдө унутуп калыпмын, азыр 10 мүнөттүн ичинде келемин деп ал жерден кеткен бойдон 2 саат бою келбей, ашпозчу жанагы баланы тартип сакчыларга өткөрүп берет. Кристин бир күнү жумушунда жүргөн кезде ал жерге тергөөчүлөр келип, каарманыбыз менен таанышып, өзүнүн атын капитан Джонс деп айтып, арадан 5 ай өтсө дагы биз издөөбүздү токтотпой балаңызды таптык деп айтат. Көрсө бул аралыкта 5 ай өтүп кетип, тартип сакчылардан эч кандай майнап чыкпагандыктан, бул маалымат кабарчыларга чейин жетип, тартип сакчылардын колунан эч нерсе келбейт деген сөз чыга баштайт. Ошондуктан тартип сакчылардын башчысы Джеймс Дэвис атайын кабарчыларды чакырып, эне менен баланы жолуктуруу учурун гезитке чыгарууну чечет. Кристиндин кубанычы койнуна батпай эле баламды көрөт экенмин деп көзүнө жаш алып, поезддин эки жагын карап эле токтоосун күтө баштайт. Это не мой сын. Бирок Кристин табылды деген баланы көрүп эле бул Уолтер эмес деп баш тарта баштап, жанында турган капитан Джонс каарманыбызга ар башка сөздөрдү эле айта баштайт. Бул сиздин эле балаңыз, биз бардык жагын текшерип чыктык. Бул сенин апаңбы десе, бала дагы ооба деп чуркап барып кучактап алат. Анда Джонс Кристинге, сиз болгону 5 айдан бери кайгырып, азыр көргөн көзүңүзгө ишенбей турасыз. Сизге 1-2 күн уруксат берели, балаңызды үйгө алып барып көнүшүңүз. Анан өзүңүзгө келип бири-бириңерди таанып аласыңар. Антпесеңиз бул баланын башка бара турган жагы жок десе, каарманыбыз айласы жок макулдугун берет. Анда тартип сакчылардын башчысы Дэвис дароо эле ал жака кабарчыларды киргизип, мына кайгага баткан энеге баласын таап бердик, биз негизи мыкты иштейбиз деп мактанып алат. Бирок маселенин бардыгы каарманыбыз үйүнө баргандан кийин башталды. Анткени табылган баланы жуунтуп жатып, анын олтургузулганын көрөт. Кызыгы Уолтердин брачкасы кесилген эмес эле. Анан дагы апасы буга чейин Уолтердин боюн ченеген жерге алып барса, жаңы табылган баланын бою андан кыска болуп чыгат. Анда Кристиндин жүрөгү тынчалбай кайра эле капитан Джонско барып бардыгын түшүндүрүүгө аракет кылып, Джонс Кристиндин сөзүн укмак турсун кайрадан күнөөнү өзүнө коюп, биз сизге балаңызды
аракет кылып таап берсек кайрадан бизге чоң маселе жаратып жатасыз. Сиз азыр үйүңүзгө бара бериңиз, мен сизге дарыгер жөнөтөм деп айтат. Бир кезде Кристиндин үйүнө Тара деген дарыгер келип жанагы баланы көрүп, мунун көзү менен мурду так эле сиздикинде экен. Эми бою кичинекей болгону 5 айдын ичинде ал канчалаган стресске жолукту. Андай абалда адам чөгүп кетиши толук ыктымал. Анан дагы олтургузулганын себеби балким аны уурдап кеткен адам ошондой кылгандыр. Анан дагы бул баланы ашканага таштап кеткен адамды издеп жатышат. Эгер тапсак бир жолу болмок деп айтат. Бул нерсе адаттагы эле көрүнүш. Биз мындай бейтаптар менен көп иштейбиз деп эле каарманыбыздын дагы бир жолу башын айландырып кетет. Эртеси күнү каарманыбызга чиркөөнүн кызматкери Густав чалат. Ал Кристианды келип мага жолуксаңыз жакшы болмок деп каарманыбыз дароо эле барып жолугуп, Густав каарманыбызга өзүнүн жолуккан максатын айтат. Шаардагы тартип сакчылардын башчысы Джеймс Дэвис жумушуна орношкондо 2 жыл болду. Ал 2 жылдын ичинде кылмышкерлерди кармабай эле бардыгын аткылап жок кылып, шаарды кылмыштуу чөйрөдөн тазалап салды. Бирок алардын максаты кылмышкерлерди жок кылыш эмес. Аларга атааңдаштын кереги жок эле, анткени кылмыштын бардыгын шаардын мэрия өкүлү жасап жатат. Мен гезиттерди окусам, алар сизди Келесоого чыгарайын деп калышыптыр. Сизге барган дарыгер Тара гезитке бала сиздики деп кепилдик берип жазып, сизди болсо бир аз акылынан тайы баштаптыр деп билдириптир. Азыр шаарда чындыкты айткан бир эле мен калдым окшойт. Ошондуктан сизге жардам бергенге даярмын. Биз булардын бетин ачышыбыз керексе, каарманыбыз ыраазы болот. Күндөрдүн биринде тартип сакчылардын кеңсесине Канададан коңгуроо кылып, Америкага бир жаш бала мыйзамсыз качып кеткендигин, аны таап кайрадан Канадага жөнөтүшүн суранышат. Бул убакта Кристиан дагы атайын кабарчыларды чакырып аларга өзүнүн маалыматын берип, менин жоголуп кеткен баламдын издөөсүн токтотуп эле мага бирөөнүн баласын берип коюшту. Ошондуктан мени угуп билип жаткан элден жардам сураймын. Тартип сакчыларга ишенбей чындыкты менин оозумдан угуңуздар деп айтат. Бул кабарды уккан капитан Джонс Кристианды кеңсеге чакырып, сиз бизди уят кылып бардыгыбызды Келесоого чыгардыңыз. Бирок чындыгында өзүңүз Келесоо экенсиз. Жарым жыл баласы жок жашап эркиндикке көнүп калып, эми балаңыз келсе мойнуңузга алгыңыз келбей жатат. Сиздин бир аз акыл эсиңизде маселе бар окшойт. Анан дагы мага каршы чыгып жатасыз деп ал жерге жиндикананын жумушчуларын алып келип эле салып берет. Кристиан эчтекени түшүнбөй эле каршылык көрсөткөнгө аракет кылса, аны чулкулдатып эле жиндиканага алып барышып, тариздөөдөн өткөрүшүп, бул 12-чи жаза менен келди деп айтты. Ошентип аны муздак сууга жуунушат, дагы бөлмөлөрдүн бирине дагы бир жинди менен кошуп жаткырып салышат. Моя комната! Моя комната! Бул убакта тергөөчү Лестер жанагы Канададан келген коңгуроо боюнча ал издеген канадалык жаш бала жайгашкан Норткот деген адамдын үйүн издеп жөнөйт. Анда жолдон бирөөнүн унаасын бузулганын көрүп, андан Норткоттун үйүн сураса, унаасы бузулган адам жылмайып жакшы мамиледе кайда барышты көрсөтүп берет. Анда Лестер издеген үйдү таап, ал жактын эки жагын караса балталар эле аябай көп экен. Бир кезде жаш бала чыгып Лестерди көрүп калып эле кайрадан үйгө качып кирип, Лестер үйгө кирип ал жактан да аябай көптөгөн түрдүү бычактарды көрөт. Жанагы жаш бала Лестерге кол сала баштап, Лестер болбой эле аны кармап алып, сенин атың Стэнфорд Кларк, сен Канададан мыйзамсыз өтүпсүң. Ошондуктан сени кайрадан өлкөңгө депорт кылабыз деп эле алып кетет. Бул убакта жиндиканада жашоосу башталган каарманыбыз эртең менен тамактанууга чыкса, анын жанында Кэрол Декстер деген кыз олтуруп Кристин менен таанышып, менин билишимче сени дагы 12-чи айып менен бул жака олтургузуптур. Мен дагы так эле ошол 12-чи айып менен келгенмин. Булар дагы 12-чи айып менен келгенде ал жердеги башка аялдарды көрсөтүп, 12-чи айып эмнени түшүндүргөндүгүн айтып бере баштайт. Көрсө Американын мыйзамы боюнча тартип сакчыларга каршы чыккан аялдарды 12-чи айып менен жиндиканага олтургузуп койгонго мүмкүнчүлүк бар экен. Айтып берип жаткан Кэрол Декстер бир кезде түнкү көпөлөк болуп иштеп жүрүп, анын кардарларынын бири кол көтөргөндөн каршылык көрсөтсө каматып салыптыр. Көрсө ал кардары тартип сактоочу экен эле. Анан дагы өзүн жиндиканада кандай алып жүрүштүктү үйрөтө баштайт. Бирок Кристин өзүн жинди эмес экендигин далилдеп канчалык тынч алып жүргөнгө аракет кылбасын, ал жердеги дарыгер Стил каарманыбызга ар кандай эле туура эмес суроолорду берип, аларга жооп берейин десе сөзүн бөлүп, каарманыбыздын ачуусун келтирип эле жиндидей кылып көрсөтө баштайт. Биз бул убакта жана тергөөчү Лестер жолуккан жолдо унаасы бузулуп турган адамды көрөбүз. Ал шашылып эле автобекетке барып Канадага кеткенге аракет кыла баштайт. Бул убакта жанагы кичинекей бала Кларкты депорт кылганга даярдап жатышкан. Ал анда тергөөчү Лестерге сөз баштап, мен сизге бир нерсени айтып берейин. Мен жашаган үй Гордон Норкот деген бөлөмдүн үйү. Ал мага үйдө каалагандай жашай берсең болот, бирок мага үй иштерине жардам беришиң керек. Менин айтканымдан чыкпасаң сага жакшылык кылам, болбосо сени өлтүрүп салам деп коркуткан. Ошондуктан окуямды аягына чейин угуңуз деп суранат. Мени кармап кеткенде башка маселе менен кармады деп ойлогомун. Бирок мен сизге менин бөлөм Норкот жөнүндө өтө бир чоң чындыкты айтып берейин. Ал жаш балдарды унаасы менен урдап келип өлтүрүп эле көмүп салчу. Кээде мени дагы коркутуп өзүнүн кылмыш иштерине аралаштырат эле. Болбосо сени дагы өлтүрүп салам дегендиктен мен коркуп анын айтканын кылып, жаш балдарды көчөдөн урдаганга жардам берип жүрдүм. Менин эсебим боюнча бөлөм дээрлик 20дан ашык баланы өлтүрдү. Ал 1-2 баланы качып кетти деп дагы айтты эле. Мен кылган ишим үчүн тозокко түшкүм келбейт. Азыр деле аябай коркуп жатам. Сиз мага жардам беришиңиз керек. Мен ал балдардын көз карашын эстеп эле такыр унута албай, тынч деле уктай албай калдым. Мага жардам бериңизчи десе, Лестер дароо эле жоголгон балдардын сүрөттөрүн көрсөтө баштайт. Анда Кларк сүрөттөгү балдардын жарымын таанып, жарымын билбеймин деп айтып, алардын арасынан Кристиндин баласы Уолтерди дагы көргөнмүн деп айтат. Уккан кулагына ишенбеген Лестер дароо эле бул тууралуу капитан Джонско айтса, ал Лестер
Лестердин сөзүн уккусу деле келбей, ал бала корккондуктан эле сага чомокту айтып берип жатат окшойт. Көп эле башымды оорутпай келип башка иштерим менен алек бол деп айтат. Бул убакта жанагы чиркөөнүн кызматкери Густав элдерге чындыкты жеткирип, аларды топтоп пикет уюштуруп, анын кайда экенин айтканын деп капитан Джонстон талап кылышат. Анда капитан жооп бербеске аргасы жок экендигин түшүнүп, биз анын оорулуу экендигин билип ооруканага жөнөтүп жибердик деп коет. Бул убакта жиндиканадагы Кристинди дарыгер Стил дагы бир жолу чакырып, сиз эгер өзүңүздү оорулуу эмесмин деп эсептесеңиз мага кол коюп беришиңиз керек. Сизге таап берген баланы өзүмдүн балам деп мойнуңузга аласыз. Анан дагы мени жиндиканага жаткырышканы туура болду. Тартип сакчыларга эч кандай доом жок деп айтсаңыз сизди коюп беребиз десе, каарманыбыз ал нерседен баш тартып, ызы чууга түшө баштаган кезде анын оозуна кыйнап эле дары салып салышат. Бул убакта тергөөчү Лестерди Кларктын сөзү такыр эле жөн койбоду. Анда ал өзүн бир текшерип келейин деп кичинекей баланы алып өзүнө 2 жардамчы алып, буга чейинки баланы кармап келген үйгө барып анын колунан күрөк карматышат. Лестер ага карап, кана эми сөзүң чын болсо сен аны далилдегин. Көмгөн жерлериңди казчы десе, Кларк дароо эле каза баштайт. Тергөөчүлөрдүн оозун ачырып бир кезде ал жерден сөөктөр чыгып, Кларк токтоно албай эле көзүнөн жаш агып ыйлап олтуруп калат. Ошентип бул жүрөктүн үшүн алган кылмыш тууралуу гезиттерге чыгып, элдерге калың тарап, сөөктөрдүн арасында Уолтер дагы бар экен деген сөздөр чыккандыктан, Густав адамдар менен келип Кристинди жиндиканадан чыгарып кетет. Анда каарманыбыз баласынын сөөгү табылды дегенди угуп өзүн жоготуп, бирок башка түшсө байтал жүргү дегендей Кристин аябай эле өзгөрүп калган. Анткени ал өзүн буга чейин аябай маданияттуу алып жүрүп, анан дагы коркок болгондуктан, эми мындан кийин мени эч ким коркута албайт. Балама дагы бирөөгө тийишпей, бирок сага тийише турган болсо көргүлүгүн көрсөт деп айтат элем. Мени дагы тартип сакчылар ушул абалга түшүрүштү. Мен дагы аягына чыгам деп Густавга убадасын берет. Анда Густав өзүнүн юрист досу менен каарманыбызды тааныштырып, Кристиндин үстүнөн болгон иштердин бардыгын жыйынтыктап сотко беришмей болушат. Алар эң биринчи эле жиндиканага барышып, 12-чи айып менен камалган аялдардын бардыгын чыгарып, каарманыбызга жиндиканада жардам берген Кэрол Декстер Кристинге ыраазычылыгын билдирет. Бул убакта зөөкүр Норкот Канадага жетип калган эле. Ал туугандарынын биринин үйүнө барып, мен бул жерде туруп турайынчы деп суранып, жуунуучу бөлмөгө кеткен кезде туугандары дароо эле тартип сакчыларга коңгуроо кылышат. Көрсө бул убакта Норкотко издөө жарыяланып койгон экен. Ошентип болуп жаткан окуя элдин оозунан түшпөй тез эле хайп жаратып, сот иши башталган кезде элдин бардыгы тартип сакчылардын мыйзамсыз иштерине каршы болушуп, көтөрүлүшкө чыгып паракорлорду жок кылыш керек деп талап кыла башташат. Ошентип жанагы балдарды өлтүргөн зөөкүрдүн үстүнөн сот иши башталып, ошону менен бирге эле каарманыбыздын үстүнөн болгон мыйзамсыздык иштерди дагы текшере башташат. Сот иши көпкө уланып, ар кайсы тараптан күбөлөр келип, ушундай күндөрдүн биринде өзүн Уолтермин деген кичинекей баланы көрөбүз. Ал кабарчыларга мага бул нерсени тартип сакчылар өздөрү айткан болчу, мени Уолтермин деп айтканың деп үйрөтүштү деп айтат. Ошентип арадан айлар өтүп, териштирүү иши бүткөндөн кийин соттун чечими чыгып, капитан Джонсту кылган иштерине айыптап аны жумуштан бошотушуп, тартип сакчылардын башчысы Джеймс Дэвисти дагы жумуштан айдап жиберишет. Бул убакта зөөкүр Норкоттун үстүнөн дагы кылмыш иши аяктап калган. Аны сот отурумунда айыптуу деп табышып, 2 жылдан кийин Сан-Квентин түрмөсүндө асып өлтүрүү чечими чыгат. Анда Норкотко акыркы сөз берилсе, ал ордунан туруп каарманыбызды карап, мен бул аялды аябай сыйлаймын. Анткени буну дагы мага окшоп күнөөсүз эле айыпташты. Ал мени азыр жакшы түшүнүп турат деп каарманыбыздын жанына келип, мен Уолтерди өлтүргөн эмесмин, ал периштедей бала болчу деп айтканга жетишип калат. Ошентип бул окуялар бүтүп арадан 2 жыл дагы өтүп кетет. Бирок сөөктөрдүн арасында Уолтердин сөөгү бар экендиги так аныкталбагандыктан, анан дагы Норкот мен Уолтерди өлтүрбөдүм дегендиктен Кристиндин такыр эле үмүтү үзүлбөй, жумушунан сырткары учурда ар кайсы балдар үйүнө коңгуроо кылып, силерге Уолтер деген бала түшпөдүбү деп сурай берчү. Ушундай күндөрдүн биринде каарманыбызга жардам берген юрист киши келет. Ал Кристианга кабар берип, сага Норкот түрмөдөн кат жөнөтүптүр. Ал сени менен жолуккусу келип, сага бир сөз айтам деп жатат. Макул болсоң барып кел десе, каарманыбыз дароо эле Сан-Квентин түрмөсүнө жөнөп, 2 жылдан бери өлүмүн күтүп жаткан Норкотко жолугат. Бирок Норкот мурда бир нерсе айтам деген оюнан кайтып, мен сизге кат жазып жатканда бул жака келет деп ойлогон эмесмин. Азыр мага динчилер келип даават айтып жатышат. Мен эми мындан кийин калп айтпаймын деп чечкенмин, ошондуктан сизге эч нерсени айта албаймын. Мени тынч коюңуз десе, каарманыбыз жини келип эле аны коркута баштап, менин баламды өлтүргөнүң аныкпы деп эле жакалай баштайт. Бир кезде эле түрмөнүн күзөтчүлөрү Норкотту алып кетип алышты. Чтоб ты в аду горел! Ошентип 1-2 күндөн кийин зөөкүрдө асуу иши башталып, ал жаш баладай ыйлап, ал жерде турган чиркөөнүн кызматкерлерине менин күнөөлөрүм кечирилдиби деп эле сурай берет. Ошентип убакыт сааты келип, анын башына кара чүпүрөк кийгизип туруп эле асып салышты. Биз мындан соң окуядан 5 жыл өтүп 1935-жылды көрөбүз. Бул убакта каарманыбыз өзүнүн тынч жашоосуна кайтып, кайрадан эле мурдагыдай жашай баштаган. Бирок бир кезде эле ага коңгуроо келип, тартип сакчылардын кеңсесине келиңиз деп айтып, каарманыбыз шашылып барып эле өтө бир кызык окуяга туш болот. Көрсө Норкот урдап кеткен балдардын арасынан Дэвид Клей
деген бала качып кеткен экен. Ошол бала тартип сакчылардын кеңсесине келип өзүнүн башынан өткөн окуяны айтып бере баштайт. Норкот Дэвидти уурдап келген мезгилде ал жакта буга чейин уурдалып келген 4 бала камалып олтуруптур. Дэвид алардын атын айтып арасынан Уолтер деген дагы баланы көрдүм деп айтат. Алар кечинде камалып олтурган жерден кичинекей тешикти көрүп ал жактан качып жөнөшүп, эң аркада калып калган Дэвидтин буту илинип калган кезде Уолтер ага кайтып келип жардам берип, чогуу качышып, бирок Норкот ойгонуп калып эле мылтыгы менен аткылай баштайт. Анда балдар ар жакка чачылып качалы деп Дэвид жалгыз качкандыктан башка мени менен качкан балдардын бирөөсүн дагы ошондон кийин көргөн жокмун деп айтып берет. Анда Дэвидтин апасы келип өлдү деп ойлоп жүргөн баласын көрүп кучактап ыйлап, бул сүрөттү көрүп турган Кристиандын дагы жүрөгүндө бир чоң кубаныч пайда болду. Ал чыгып бара жатып тергөөчү Лестерге мен эми издөөмдү такыр токтотпоймун. Анткени бүгүн менде үмүт деген өтө сонун нерсе пайда болду. Дэвид качканга мүмкүнчүлүк болсо демек менин балам деле качып кеткендир. Ал дагы азыр Дэвидке окшоп бирөөнүн үйүндө жашап жүрсө керек. Мен буйруса табамын деп жылмайып ал жерден кеткен кезде тасма дагы аягына чыгат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, үй бүлө мүчөлөрүбүз менен ажырабай ар дайым биргеликте бактылуу жашайлы.